Азыр менин чыгышыма дагы бир себеп болгон Нуржигит мырзанын сөздөрүнөн улам бир нерсени чыгып айткым келди. Туура, Нуржигит мырза жакшы нерселерди айтып өттүңүз, бирок бир нерсени баса белгилеп коелучу. Ушул дин маселесине келгенде биздин улут, биздин кыргыз, биздин эл ислам дини менен жашаган эл. Ислам дини кыргыз кан төгүүсүз кабыл алган. Анткени бул биздин салтыбызга, биздин наркыбызга, биздин менталитетибизге туура келгендиги үчүн. Светтик мамлекетте дини уюмдарга дин жаатында кандай укуктар болсо, ошону пайдаланууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Экинчи жагынан, дин мамлекеттик саясатка жана мамлекеттик башкарууга катышпайт. Эмне үчүн катышпайт? Анткени бүгүнкү демократиялык мамлекеттер көп идеология, көп көз караш, көп идеялардын жашашына жол берет. Светтик мамлекеттин бирден бир принциби бул динди саясатка аралаштырбоо. Ал эми үчүнчү аспектиси диндер арасындагы тең укуктуулук, кызматташтык жана диалог. Бул түшүнүк диндердин өзөгүндө бир эле нерсе. Мисалы, ислам дүйнөсүндөгү эң чоң держава болгон Осман империясын карасак, бир эле көчөдө мусулмандардын мечиттери менен катар эле христиан чиркөөлөрүн, иудизм синагогаларын жайгашкан. Ошондуктан бардык диндерди тең укуктуу кароо светтик мамлекеттин бирден бир принциби болуп саналат. Светтик мамлекетти ислам динине же кандайдыр бир башка динге каршы көрүшөт. Бул туура эмес. Туура эмес. Бул баарын бириктирип турган, баарын чогуу кармап турган биримдиктүү нерсе деп түшүнсөк болот. Муну эки ача карагандарды сабатсыздык деп айтсак жарашат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кесиптештер, биз дагы бир нерсени айталы. Бизге, идеологиябызга, биздин менталитетибизге көрүнгөндөй нерселерин кабыл ала бербешибиз керек. Динди дагы, жазып аткан мыйзамдарыбызды дагы кыргыздын менталитетине, салт санаасына, үрп адатына шайкеш келтирип алып чыгышыбыз керек. Мен биздин сыйлуу динибизди дагы, ислам динин дагы ушул салттуу дин менен алып кетсек, анда адашпайбыз деп ойлойм. Биздин ата-бабаларыбыз орой тил менен айтканда келесоо болгон эмес. Нарк билген, салт билген, улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган, кызды сыйлаган, энени барктаган, уулдун даражасын көтөрүп, пейилин өстүргөн, ага дух берген, кайраткер, жоокер мүнөз кыргыз болгон. Бүгүн дагы биз өзүбүздүн нугубуздан, өзүбүздүн өңүбүздөн, өзүбүздүн сөзүбүздөн, өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү негизги жаалыбыздан кайтпашыбыз керек. Көтөр башты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму кулгайланып калбасын. Көк теңриге аяламга тийишкен, байкуш болбо башты төмөн ийипсен, бизге теңир берген улуу тоолорду бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Күн кылбасын келген кеткен коногу, кыргыз кызы күндөй баркы жогору. Жигиттер мырзасыңар ар бириң тексиз, нарксыз кул жүрүштү коелу. Каршы туруп катаалдыктар ыргытса, качырып кир тарыктарга турмушка. Бүтүндөй бир тилиң эмес улуу журт, бир да сөзүң унутулбасын кыргызча дейт акын Зайырбек Ажыматов. Бүжүрөбөй көтөр башты жаркылдап, нур чайысын жан дилиң алтын жаап. Сен падыша, падышасың, эй кыргыз, атоолоруң теңир берген алтын так деп айтып келет. Урматтуу кыргыз эли, биздин дагы бир рет кайталап айткым келет. Өзүбүздүн салтыбызды, наркыбызды унутпайлы жана аны азектейли. Динибиз менен болобу, саясатыбыз менен болобу, мыйзамыбыз менен болобу, кайсыл жерибизге келбесин, биздин салтыбыз, каадабыз чогуу жүрсө экен деген тилекти айткым келет. Биз ошондо гана бара турган багытыбыздан
адашпайбыз. Ар бир үйдө чуркап жүргөн кичинекей бөбөктөрүбүз, чүрпөлөрүбүз, алар дагы эртең келечекте эгемендүү байрагы бар, гимни бар, герпи бар, көз карандысыз мамлекетте жашашына тилектеш бололу. Эгер биз келечекте ошондой тилектеш экенибизди билгизсек, анда биз наркыбыздан, салтыбыздан кайтпайлы. Бар болуңуздар. Рахмат барыңыздарга.